Бүгүнкү күндө цирк уродов бүт баарына эле тааныш эмес. Буларды баары унутуп калган. Анткени булардын болгонуна 100 жылдан ашты. 19-кылымда цирк уродов өзүнүн атактуулугун тапкан. Шаардан шаарга жылып, өзүнүн өнөрлөрүн көргөзгөн бул цирк башкалардан адамдары менен өзгөчөлөнгөн. Адамдардын дене мүчөлөрү кем төрөлгөн же өзгөчөлүктөрү менен. Бүгүнкү күндө булар фриктер деп аталат. Алар өзүнүн кемчиликтери менен өздөрүнүн ээлерин байыткан. Алар элдерге тамаша катары көргөзүп, жаратылыш адам менен канчалык каардуу болору менен баяндашкан. Бул тасмада мен силерге бүт баары эмне болуп башталгандыгы жөнүндө айтып берем. Тарыхты алып карасак, падышалардын маалында бул адамдар көп болгон. Бир мүчөсү кем адамдар, биринин колу жок, биринин буту жок. Алар падышанын кол астында болгон. Падышаларга оюн күлкү болуп, жөнөкөй адамдар алардан корккон, жанына да жолошкон эмес. Бай адамдар аларды өзүнүн менчиги катары көрүп сатып ала баштаган. Алардын темир тор артына камап багышкан жана башкаларга көргөзгөн жапайы адам катары. Кээ бирөөлөрү элдерди аралап ушул сыяктуу адамдарды чогулткан. Булардын ичинен биринчилерден элге таанымал болгон Лазарус Колоредо, сиамский эгиздер. Эгизи Лазарустун Иоанн Баптиста анын белинен ылдыйга карап өскөн. Сүйлөгөндү билбечү, болгону ар кандай үндөрдү чыгарчу. Колоредо падышалардын маалында өзүн тартуулап келген. 1640-жылдары элдерди аралап, ар падышанын көңүлүн алып, бүт баарынын сүймүнчөлүгүнө айланат. Ага падыша мушкетер деген наам берет. Бирок бул кубаныч көпкө барбайт. Бир күнү эгиздердин башын алып салууга аз калат. Өзүн өзү башкара албай жапайыча тутуу боюнча, бирок баары жакшы аяктайт. Экөө көп жыл өмүр сүрөт. 50 жашында каза болот. Ушунча жыл жашап, булар үйлөнгөнү да жетишет, эгиз кыздарга. Элдерге өнөрлөрүн көргөзгөн цирктер 19-кылымда гана пайда болот. Дайыма эл аралап жол жүрүп, аларды тамактандырып, мунун баары өтө көп акча талап кылчу. Бирок ошого жараша элдерде да талап күч болгон. Анткени адамдар тажап калган, ошол эле жаныбарларды ойноткон адамдардан жана күчмендерден. Адамдар жаңы нерсе көргүсү келип калган маал, таң калтыруучу. Ошол мезгилде цирк уродцов чыгат. Укмуштуудай адамдар менен алар акылга сыйбай турган болот. Өзгөчөлүгү, артыкчылыгы же кемчилиги себептегенде ал маалда эч жерден жолуктурууга болбогон. Ит адамды же сакалы бар кызды же 4 буттуу адам. Ал маалда адамдар азыркындай маданиятты билген эмес. Ошол үчүн бул адамдардын үстүнөн күлүп шылдыңдаган терең жайылып кеткен. 19-кылымда цирк уродов өтө таанымал болуп кеткен жана өтө көп акча алып келүүчү бизнеске айланат. Фриктерге акыркы мүмкүнчүлүк болгон акча табуу жана байып кетүү үчүн. Көн акчалар уюштуруучуларга жана катышуучу фриктерге жетип турган. Канчалык көрүнүшү коркунучтуу жана жагымсыз болсо, ошончолук ага талап көп болгон. Кээде өнөрүн көргөзгөнү да кереги болбой калган. Жөн эле кыймылдабай туруп кой, болду, $350 алчу. Жумасына мынча акча табуу ал кезде өтө чоң акча эсептелген. Бул жумуш бүт жагынан аларга жагымдуу болчу. Кээ бирөөлөрүн кармап, лабораторияга, банкага салып сактап койгон учурлар да болгон. Башында цирк уродов жөнөкөй гана цирктердин жанында жайгашкан. Көп убакыт өтпөй ээлери түшүнөт. Булар өздөрү деле элдерди жакшы чогултаарын. Ошондо гимнасттардан бөлүнүп, өздөрүнчө саякат кылып башташат. Европада булар анчалык деле билинген эмес, бирок Америкада буларды өтө жакшы көрүшкөн. Ар бири менен контракт түзүшкөн, ар бир сахнага чыгуусуна акча төлөп беришкен. Бир күнү чогуу түшкөн сүрөттөр тарап кетет. Ал сүрөт буларга жарнаманын сонун жыйынтыгын алып келет. Фриктердин чогуу түшкөн сүрөтү бүт жакта илинип баштаган. Ал сүрөттө 2 буту, 2 колу жок адамды көрүүгө жана бүт бети башы өзгөрүп кеткен адамды көрүүгө болгон. Булардын эң таанымал болгондору тирүү фриктер жана шоу Барнума деген. Биринчисинен маалымат өтө аз болгон, ал мурдараак болгондуктан алардан болгону эски сүрөттөр калган. Экинчиси бизге жаңыраак болгон шоу Барнума.
Финес Тейлор Барнум ал редактор болуп жумуш аткарган газетада. Барнум 25 толгондо ал өтө акча көп табуучу бизнес тууралуу угуп калат. 125 чыккан бир африкалык чоң аялды көргөзүп жүргөн баланы угуп калат. Барнум ал аялды сатып алат жана эл аралап жөнөйт. Кемпир өлгөндөн кийин элди чогултуп анын денесин ачуунун жолун көздөйт. Бирок анын жашын так аныктай албай, Барнум Американский музейди сатып алат. Анын ичинде эмне болсо бүт баарын кошуп алат. Музейдин тарыхы аты аны кызыктырбайт. Алгандан кийин атын өзгөртүп кире беришине Лилипут баланы коет. Андан соң Барнум фриктерди издеп дүйнө кыдырат. Ошентип Барнум Францияга барат. Ал жакта ал маалда элди таң калтырган бул русалканын өлүгү болчу. Аны кемеде иштеген бир киши таап келген дешет. Бирок бул жөн гана балыкты кургатып, башына маймылдын башын кадап койгон эле нерседей. Ошентип Барнум өз үйүнө кайтат. Келгенде дагы бир фриктүү болот. Афро-америкалык Уильям Генри Джонсон. Андан соң сиамский эгиздер. Андан соң Леонард Траск. Суроо белгиси. Англиялык бул жигит 28 жашында аттан жыгылып, мойну катуу тийип, ошентип дарлоого мүмкүнчүлүгү болбогон бу анын мурду көкүрөгүн карап калат. Ушул сыяктуу денелери биригип төрөлгөн эгиздер. Адамдардан 2 эсе чоң болгон дөө айым. Пил адам. Жүзүнүн баары ашыкча эттер каптаган. Сакалы бар кыздар көптөгөн талкуу жараткан. Бул кыздар күйөөгө да тийүүгө жетишкен. Жана итке окшогон адамдар болгон. Мындай адамдар азырга чейин деле кездешет. Болгону ал маалдарда акыл эс маданият деген нерсе болгон эмес. Азыр мындай цирктер пайда болсо, сразу камалат. Же чоң айыппулга жыгылат. Жана азыр адамдарда акылына келген боорукер жана бөлүнбөйт ар кандай болуп. Эмне болгондо да шүгүр келтиришибиз керек.